Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу коллегалар. Мага Баткен областынын Баткен районунун Кыштут айыл өкмөтүнүн Сай айылынын тургуну Шагангүл Манасова айым кайрылып, 1 жылдан бери акыйкаттыкты таба албай жатам деп, үйүндө 7 жаштагы жалгыз уулуна карата экинчи жолдошу Сапарбаев тарабынан сексуалдык мүнөздөгү аракеттер жасагандыгы билдирип, кат менен кайрылат да. Ошол 1 жылдан бери укук коргоо органдардан экспертизада өтөт, аяктан деле далилденет экен. Эч реакция болбой, тескерисинче зордукталган баланын апасы өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн атайлап өлкөдөн чыгып кетүүгө укук коргоо органдар мүмкүнчүлүк берген деп ошентип айыптап жатат. Мен укук коргоо органдарына кайрылат элем да, ошо башкы прокуратурага кайрылат элем. Ушул маселени көзөмөлдөп бергилечи. Эми аябай өкүнүчтүү окуялар өтүп жатат. Балдарыбызды мындай көңүл бура турган укук коргоо органдар мындай мамиле кылса, башкалар жөнүндө эмне сөз болуш керек да? Бул бир. Экинчиси, коргоо министрлигинин мурдагы аскер кызматчылары 1 жыл мурун кайрылышкан. Бул маселени парламенттин трибунасынан 1 жылдан бери 3-4 жолу айтып чыктым. Кызматтык турак жайларын менчиктештирүү Кыргыз Республикасынын турак жай кодексинин 1-пунктунун 58-беренесине жана Кыргыз Республикасынын аскер кызматчылары статусу жөнүндө мыйзамдын 12-беренесине ылайык ишке ашырылат. Бирок өкмөттүн 2018-жылдын 247-токтомуна ылайык буга чейин башка калктуу конушта жеке турак үйдү курууга жер участок берилип калса, анда деген бул квартираларды жашаган үйлөрүн приватизация кылып туруп менчиктештире албайт экен. Бирок мыйзам 2018-жылы кирип атса, анан деген мыйзам артка кантип кайтат деп булар мындай туура эле суроо берип атышат да. Ошондо ведомстволар комиссия түзүлөт, укук коргоо органдарынын коргоо министрлигинин буйругу менен. Ошол ведомство аралык комиссиянын жыйынтыгын 1 жылдан канча убакыт өттү күтүп атам, же жооп беришпейт. Эми чалып атат да ал кишилер. Кыйын убакытта ошол укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен мамлекет колдонот. Анан тынч убакытта таштап коебузбу? Туура эмес мамиле да. Улам чалып атышат. Ушу өкмөткө мен кайрылат элем, ошо бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Андан тышкары мага Бишкек шаарынын Жеңиш конушунун тургундары кайрылып жатат. Ушул Жеңиш конушунда жаш үй бүлөлөрдүн балдары, бала бакча жоктугуна байланыштуу пригородный айылынын жана Бишкек шаарынын жеке менчик бала бакчаларына алып барышат экен. Бирок ошол пригородный айылындагы муниципалдык 40 соток бош тилкеси бала бакча курууга пригородный айыл өкмөтү тарабынан макулдугун бериптир. Участок бар экен. Ошондо деген 150 орундук бала бакча куруу боюнча долбоор башталып, келип жаткан 2024-жылдын бюджетине өкмөт кириз бериңиздерчи деп суранып атат. Мен билишимче, азыркы планда Бишкек шаарына пригородный деле кошулат. Бул жакшы да, шаар кеңейип атат. Бирок каражат жетишеби деген суроолорду берип жатышат да. Урматтуу Алмаз Акунжанович, эми бир эмес эки маселени балдар жөнүндө көтөрүп атам, ушуга бир көңүл буруп коюңуздарчы деп суранам да. Рахмат.